Assalamu alaikum туғандар. Эгерде Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бүткүл өмүрүн көздөн сыдырып карап көрүп, аны бир сөзгө сыйдырып мүнөздөш керек болсо, ал бир сөз эмне деген сөз болмок. Анын басып өткөн өмүрүн бүт камтычуу сөз арабча саббат деген сөз болмок дешет аалымдар. Саббат деген сөз кыргызча эмне маанини түшүндүрөт? Саббат кыргыз тилинде майтарылбас, баштаганына жетмейин бир принципте тура алган кашкөйлүк деген маанини берет. Негизи ар адамдын жашоосунда сыноолор көп эле болуп турат. Бирок Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын басып өткөн өмүрүндө сыноолор көп да ар түркүн дагы болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды күч менен духун сындырып жок кылабыз дешти. Саясий ыкман дагы колдонушту. Экономикалык жагынан дагы кысып көрүштү. Үй бүлөсүнө чейин коркутуп, үркүтүп аларды кайра Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга тукуруп көрүштү. Моралдык жактан да болушунча эркин сындырууга далалат кылышты. Ата-бабаларыбыз тутунган салтты, динди карманбай элге чоочун нерсени сиңирүүгө атат дешип, меккелик отпарастар идеологиялык жактан дагы кысым кылышты. Жогорудагы сыноолордун, тоскоолдуктардын баарында Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын саббат, майтарылбас кашкөй сапаты көрүнүп турду. Аллах Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарлык вазифаны жүктөгөн эле. Ал кандай вазифа? Аллахтын сөзүн, динин караңгы калкка жеткирип, туура жол көргөзүү. Динди меккеликтерге жеткирүү даватынын баштала элек чагында эле Меккенин отпарас калкы караманча каршы болуп туруп алышкан. Башкалары эмне болуп калыптыр? Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын кара чечекей жакын туугандары Аллахыңы, исламыңы тааныбайбыз деп чыгышты. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир күнү Кабанын жанына барып ибадат кылып, башын саждага койгон кезде үстүнө өйдө боло албай калсын деп ары кошунасы, ары бип-бир тууган абасы Абу Лахаб төөнүн сасыган ичеги карындарын төгүп салат. Кансыраган ичеги карындардан Аллахтын элчиси өйдө боло албай бүгүлүп олтура берүүгө аргасы болгон. Аны көрүп турган айланасындагы отпарастар боорун тырмап күлүшүп, келекелеп каткырышкан. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын кордолуп атканын уккан кызы Фатима атасынын үстүндөгү сасык ичеги карындарды келип өзү ары бери шилеп, анан өйдө кылган. Жалданган отпарастар Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын астына жаныбарлардын кубарган бир кургак сөөктөрүн ыргытып, өлгөн соң Аллах инсандарды кайра тирилтет эле дейсиң, сенин Аллахың могу кубарган сөөктөрдү тирүү кезиндегидей кылып тирилтсинчи көрөлү деп кергиштеп маскаралашкан. Мына ушундай кордогон, басынткан инсандын инсандыгын тепсеген, тебелеген сыноолорго карабай Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды сындыра албай коюшкан өзгөчө сапаты майтарылбастык, кашкөйлүк, саббат сапаты. Күч менен зордоп сындыра албастыгын түшүнүшкөн соң пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы отпарас душмандары жаңы ыкма колдонуп көрүүнү туура табышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өз үй бүлөсүндөгү жакындарын кыйды максаттарына пайдаланып көрөлү дешет. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын абасы Абу Талиб деле дини жагынан буттарга, идолдорго сыйынган отпарас болгону менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды дайыма колдоп жөлөп турар эле. Отпарастар ошол абасына тууганыңды тый, карыялык кебиң менен жөн жүргүн деп эле тууганыңды, өзүңдүн туугандыгыңды салып, Мухаммадты жөнгө салып койчу деген мааниде маслихат айтышат. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам абасы Абу Талибдин эрки баштагыдай болбой бошошо түшкөнүн дагы баамдайт. Мурункудай Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды тууганым деп коргоп отурбай таштай салып басып кетет деп дагы күмөнсүп атты. Бирок өзүнүн жалгызсыраган абалына карабай, абасынын отпарастарга жолуккандан кийинки абалын сезип, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ислам тарыхында бадырая жазылып калчу керемет сөздөрдү айтты. Ал Абу Талибке: "О абаке, эгерде менин оң колума күндү, сол колума айды карматып, Аллахтын динин тараткан ишиңен баш тарткын десе дагы, бул дин акыры жеңмейинче уланта берем. Же ушул жолдо жанымды арнап, өлүп эле калмайынча эч артка кайтпайм" деп көзүнөн жаш тамып ыйлабый эмеспи Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Мына ушул жагдайда да анын кашкөйлүгү, майтарылбастыгы көрүнүп турат. Экинчи ыкмасы ишке ашпаган соң отпарастар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды сындыруунун, ийге келтирүүнүн үчүнчү жолуна өтүшөт. Дүйнө, мүлк, байлык менен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды көндүрөбүз дешет. Ал сунушун айтырып, кааласаң байлык, мүлк берели, бийлик десең бийлик берели, бизге башчы падыша деле болсоң мейлибиз. Эгер кааласаң Курайш урусунун
ай чырайлуу кыздарынан тандап өзүңө берели. Сен болгону Аллах бирөө деген диниңди жайганды токтотсоң болду дешет. Ошондой сүйлөшүүлөрдүн биринде азгырыктуу сунуштарды айтып келген меккелик ортомчу өкүлдүн сөзүн бузбай, акыр аягына чейин шашпай тыңдап угуп бүтөт дагы, "Эй, сөзүңдү айтып болдуңбу, Утба?" деп сурайт. Тегел, "Ооба, сөзүмдү айтып болдум" дейт. Ошондо Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам тек гана Кур'андагы бир аятты окуп берет. Ал-Фусилат сүрөсү эле. Алар жүз үйрүсө, силерге Ад, Самуд элдеринин башына келген чагылгандай апаттын келишин эскертемин дегин. Кур'ан 41-сүрө 13-аят. Мына ушул аятты уккан соң отбарастардан келген өкүл Утбанын жүрөгүнүн так ортосуна чагылгандын оту ургандан бетер кайсалактап, аятты окуганыңы токтото көр деп көзү алактап, анан өзүнүн күтүп аткан отбарас жамаатына шаша-буша жетип барып, Мухаммад өз динин жая берсин, ага тоскоол болбогонубуз туура болот деп агынан жарылат. Отбарастардын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды имерүү максатындагы ар кыл ыкмасына майышпай, кайра алардын жиберген өкүлүнө Аллахтын дини эмне экенин туюнтуп, өзүнөн чыгара делдектете койгон Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдагы эмне болгон өзгөчө сапат. Кайра эле баягы майтарылбастык, кашкөйлүк. Андан кийин отбарастар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын таратып аткан дини аркылуу дагы ага тор жаюуга аракет кылышат. Тагыраак айтканда, 1 жыл бою сен биздин буттарга, идолдарыбызга, таш кудайларыбызга сыйын, а кийинки жылы биз сенин Аллахыңа сыйыналы. Ошондо сенин да биздин дагы кудайыбызга тең караган болобуз деген мааниде сунуш кылышат. Буга карата Аллах субханаху ва таала Ал-Кафирун сүрөсүн түшүрөт. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Мээримдүү ырайымдуу Аллахтын аты менен айткын: "Эй капырлар, мен силер сыйынган нерселерге сыйынбаймын. Силер дагы мен сыйынган Аллахка сыйынбайсыңар. Дагы да мен силер сыйынган нерселерге сыйынбаймын. Жана да силер мен сыйынган Аллахка сыйынбайсыңар. Силердин диниңер өзүңөр үчүн, а менин диним өзүм үчүн." Кур'ан 109-сүрө 1-6 аяттар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушул сүрөнү отбарастардын баарын каратып туруп, Кур'андагы ушул сүрөнү окуп берген соң, алардын сунушу ишке ашпай калганын өздөрү түшүнүшөт. Андан кийин отбарастар кыйтыр жолдорун колдонууну дагы улантып, биз үчүн өзүнчө бир жыйын куруп бизди чогулткун, бирок ал жыйынга биздей аптарикаттуу, абройлуу Меккенин төөлдөрү гана катышсын. Меккенин кембагал, жакыр кедейлерин катыштырбайлы да. Сенин даватыңды биз угалы деген мааниде маслихат айтышканда Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ага дагы макул болбойт. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Эртеден кечке чейин эгесине жалынып, анын жүзүнө, ырайымына умтулуп жаткандарды кууп салба. Сен алар үчүн эч кандай жооп бербейсиң, алар да сен үчүн жооп беришпейт. Эгер аларды кууп чыксаң, залымдардан болосуң. Кур'ан Аннам сүрөсү 52-аят. Отбарастардын бул ыкмасы дагы ишке ашпай калган соң, алар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды ушактап, мазака алып, шылдыңдоо жолуна өтүшөт. Эл арасына Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө ушак кеп таратып, аны калпычы, сыйкырчы, бакшы, жинди, оюнан ар неме токуп чыгарган акын деп болушунча жамандашат. А түгүл анын Мухаммад деген улуг ысмын дагы жаманатты мааниде жамандап бурмалашкан. Ассаламу алейкум, сизге тынчылык болсун деген маанидеги саламдашууну ассаму алейкум, сага өлүм болсун деп атайлап бузуп айтышкан. Мындай келеке мазактоо шылдыңдоолорго чыдап түтүп жашай берүүнүн өзү бир кыйын нерсе. Бирок Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам отбарастардын көрсөткөн кордуктарына, ар кандай тоскоолдуктарынын баарына түттү, чыдады. Кандай сапаты менен? Майтарылбас, кашкөй сапаты менен.
Андан кийинки сыноолордун этабы Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын душмандары ага согуш жарыялашты. Согуштар менен майтарабыз, сындырабыз дешти. Момун мусулмандар Меккеден Мадинага көчүп отурукташкан соң Аллахтан момун мусулмандардын өз өмүрлөрүн сактоо ниетинде капырлар менен согушууга, жихадка чыгууга рухсат берген аят түшөт. Ошол согуштарда Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзүн кандай көргөздү? Баягы кашкөйлүгү, майтарылбастыгы, Аллахтын дини үчүн болгон бекемдиги кайра күчөдү. Мен четирээк туруп башкармыш этип турайын, аскерлерим согушсун, өлсө ушулар өлсүн деп өз жанын аярлаган кыйтыр аскер башчылардын жоосунун жоругун кылган эмес Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Ал дайыма аскерлерин баштап өзү алдыңкы сапта тайманбай согушкан. Али радиаллаху анхунун Бадыр согушундагы бир мындай жагдайды эскергени бар. Бадыр согушунда биз мусулман аскерлери пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ыктап ага таянып, анын артында жүрчүбүз. Ал дайыма алдыда болуп, бет келген жого тайманбай каршы алып, эр жүрөктүүлүк менен салгылашар эле деп эскерген Али радиаллаху анху. Демек Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын динин элге жайуу вазифасында согуштарда дагы кашкөйлүгүн көргөзүп, тайманбастан эң алдыда баштап жүргөн. Андан тышкары эң жакын адамдарынан, үй бүлөдөгү ынак адамдарынан айрылган сыноолор башына келди. Өз колу менен асыл жубайы Хадижаны жерге берди. Согуштардын биринде тууган абасы Хамзанын бетинин тамтыгын чыгарып, денесин кордоп өлтүрүштү. Өз канынан бүткөн кыздарынан, уулунан айрылды. Аларды акыркы сапарга узатып, жүрөгү тилинип сыздады. Канча бир согуштарда, согуш таласында Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрүн коргойм деп душмандар менен салгылашып атып кансырап өлгөн эң бир ынак, жакын сахабаларынын жансыз денесин сүйөп, көзүнөн жашы агып кайгырып турду. Мындай сыноолордун, кайгылардын, азаптардын көптүгүнө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кантип чыдады, кантип түттү. Бул жерде дагы анын баягы эле кашкөй, тайманбас сапаты эске келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын башына келген сыноолор, тоскоолдуктар, кайгылар, балелер жана ага Аллахтын элчисине сынбаган, баарын көтөрө билген кашкөйлүгү, баарына сабыр кыла билген майтарылбастыгын бизге, мусулмандарга, бүгүнкү күнүбүзгө кандай тиешеси бар? Тиешеси бар. Анткени бүгүнкү доордо дагы ар бир мусулмандын керт башында күн сайын, саат сайын, мүнөт сайын, секунд сайын эрикти, кайратты, сабырды сынаган ар кандай сыноолор болуп атпайбы? Мейли үйдөсүзбү, эл менен аралашып көчөдөбү, жумуштабы, тала түздө, саякаттабы, сыноо деген нерсе старталып, Аллах субханаху ва тааlanын көзү ар бир баскан турганыбызды, сүйлөгөнүбүздү, мамилелерибизди, атүгүл ой ниеттерибизди тиктеп турат. Алыстан же жакындан мечиттеги азанчынын үнүн угабыз. Намаз абзелби же мынау көртүрлүк ишим, бизнесим, соодам, мамлекеттик жумушум маанилүү деген сыноо мээбизде сааттай болуп чыкылдаган. Ошондо аң сезимибиздеги Аллахтын дини үчүн деген кашкөй, майтарылбас сапат же арабча саббат деген түшүнүк негизги ролду ойногудай болушу керек. Же болбосо пенде катары денеңиздин каалоосу күнөө ишке азгырып, зынага барсамбы же барбасамбы, уят сыйты жок кинолорду, тасмаларды көрсөмбү же жокпу деп гормондоруңуз жеңип, шайтанга шерик болорго аз калганыңызда көз астыңызга боркулдап кайнап аткан тозок отун элестетип, ал баледен мени Аллах жана анын акыйкат дини гана сактап калат деген принцип турууга тийиш. Ошол принципти кашкөйлүк, майтарылбастык менен кармансаңыз утуш сиздики. Же маселен Аллах өзү барбы, жокпу? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарбы же андай эмеспи деген күмөндүү ойлор күчөп, атеист, агностик же мунафык болуп жаздап калган азгырмалуу учурларда башкалар баары кайры диндик жолго түшүп кетишсе дагы сизди Аллахтын динине бекем байлап турган сапат эмне болушу керек? Баягы эле Аллахтын жолунда өзүңдү курмандык кылууга даяр майтарылбастык, кашкөйлүк сапат. Тагдырыңызда баарына кол шилтеп басып кетип, намазын дагы, Аллахты дагы, ата-энеңди дагы, бир тууганды, досторуңду дагы ары таштап салып, баарынан үмүтүңдү үзүп, шайтандын жолуна түшүп, каалагандай күнөө иштерди кылчу жолдор көзүңдү кызартып, кел бери, жыргайлы, чардайлы, ичели, чегели деп чакырышы мүмкүн. Кандай азгыр, кандай оор трагедия кулагыңызга шыбырабасын, Аллахтын жолунда бекем, тайманбас, кашкөй болуу эмне экенин Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өз мисалында көргөзүп кеткени эсиңизде болсун. Исламды баары жамандап, бир туруп хиджабка, бир туруп сакалга асылып, бу диндин түпкү өзөгүн түшүнбөгөндөр же түшүнгүсү келбегендер
Аллахтын динин ачыктагы, купуядагы жаманаттылап киришкенде, аларга кошулуп алып, мунафык же капыр болуп, кошо жамандашпай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын башына кандай сыноолор келди эле деп, ал сыноолордун түрлөрүн бир сыйра көз астыбызга келтирип коюшубуз керек. Биздин салт мындай болгон, биздин салт тигиндей болгон дешип, үлпөт той өткөрүүдө же маркумду узатардагы союштарда кайсынысын кылсам деген маселе туруп калчу болсо, эл көрсүн, эл мактасын дегенге качырбай, канткенде Аллах ыраазы болот деген дүрбү менен карап, маселени чечсек. Ошого эркибиз жетсе, кашкөй, тайманбас принципте тура алсак, демек биз туура жолдобуз. Ооба, Аллахтын мыйзамдарына, буйруктарына келгенде Куранда мындай тигиндей аят бар. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам тигинткен, мынткен деп оозеке айтып коюу оңой. Бирок ошол аяттарды, сүннөттөрдү жашооңузга киргизип жашоо кечирүү кыйын. Бирок басымдуу дин адымдарынын айтышына караганда, Куран жана сүннөткө амал кылып жашоого болот. Аны үчүн Куран китеп окууга бир диний ритуал кылганда мамиле кылбай, Куран окуганда ар бир аятка, андагы сөздөргө ой калчап, анализдеп окууну адатка айлантуу керек экен. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Жабраил Куранды акыйкат менен ыйман келтиргендерди кубаттандыруу жана мусулмандар үчүн туура жол, ошондой эле кубаныч түрүндө эген тараптан түшүрдү. Куран Нахл сүрөсү 102 аят. Ыйык Куранда дагы бир аят бар, ал аятта согуш таласында көргөзүлчү тайманбастык сапат Аллахты такай эстеп жүрүүдө дагы өтө маанилүүлүгү айтылып атат. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ey ыймандуулар, ийгиликке жетүүңөр үчүн душман менен беттешкенде бекем болгула жана Аллахты көп эстегиле. Куран Анфал сүрөсү 45 аят. Көрдүңөрбү, согушта душман менен беттешүү учурунда Аллахты эстегиле деп айтылып атат аятта. Эми согуш деген согушка акыры. Көз астыңарда душмандын кылкылдаган көп сандаган армиясын элестеткиле. Бир аз көз ирмемден соң айгайлаган ызычуу, найзалар карсылдап, жебелер ышкырып, кылычтар кыңгыраган согуштун дабышы күч алат. А сен болсо салгылашып атып Аллахты көп эстөөң керек. Так ошол сыяктуу эле күндөлүк жашоодогу напси күрөшүндө, күнөөлөр менен күрөшүүдө тайманбастан ибадатка бекем болуп Аллахты эстегиле деген насаат айтылып атат бул аятта. Күнүгө кантип унутпастан Аллахты ооздон чүрбөй эстеп жүрүү ар бир мусулмандын эркиндеги нерсе. Өзүнчө график түзүп алабы, саатынын будильнигин коюп баланча убакытка Аллахты зикирлеймин деп план түзүп алабы, эми каалоого чек жок эмеспи? Кеп ар бир мусулмандын ички каалоо ниетинен. Бир сөз менен айтканда, бул жашоодо жана акыретте мусулман баласы басып өтчү эки көпүрө болот дешет аалымдар. Бул дүйнөдөгү көпүрө ал ислам дини, а акыреттеги түбөлүк жашоодогу көпүрөнүн аты Сырот көпүрөсү. Бул дүйнөдөгү көпүрөдөн өтүүдө мусулман адамдын кашкөйлүгү, динге бекем майтарылбастыгы кандай болсо, акыреттеги Сырот көпүрөсүндөгү тагдыры дагы ошого жараша болот. Демек, туугандар, исламды жашообузга киргизүүгө болгон кашкөйлүктү, бекемдикти күчөтүп, ошол сапатты өркүндөтүүбүз керек экен. Эскерте бергиле. Эскертүү мусулмандарга пайда дейт Куранда Аллах. Баарыбыз билген, баарыбыз уккан эле насаттарды өзүмө жана силерге дагы эскерттим. Силер дагы башкаларга эскерткиле. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.